Салмасыңарбы? Силерге 28 Батыр Панфиловчулардын эрдиги тууралуу педагог илимдерин кандидаты Иманкулов Муратбек Калматовичтин фундаменталдуу илимий изилдөө эмгегин тартуулайбыз. Сүрөттө генерал-майор Иван Васильевич Панфиловду көрүп турасыңар. 1941 жылы 12 июлда Алма-Ата шаарында кыргызстандык жана казакстандык жоокерлерден турган 316 аткычтар дивизиясы түзүлгөн. Дивизияга төмөнкү аткычтар жана замбирекчилер полктору, батальондор жана дивизиондор кирген. Командалык составдын негизин Ленин атындагы Ташкенттик пехоталык окуу жайынын 120 бүтүрүүчүлөрү, Алма-Аталык аткычтар пулеметтик окуу жайынын курсанттары түзгөн. 316 аткычтар дивизиясы 16 армиянын катарында салгылашып, Москвага алып баруучу Волоколамск, Поповкино, Ширияева жолун душмандардан коргоп турган. 16 ноябрда таңкы саат 8-де фашисттердин 2 танкалык дивизиясы жана 2 пехоталык дивизиялары Дубосеково аймагындагы 1075 аткычтар полку менен 50 атчандар дивизиясы кошулган жерден сокку урду. Алардын фашисттердин жалпы саны 400 танк, 30 000 солдат жана офицерден турган. Негизги сокку полктун 2 батальонунун позициясына туш келди. Оор салгылаштардын натыйжасында Панфиловчулар коргоп турган коргонуу сызыгын жарып өтүп, Дубосеково районун ээлеп алды. Бирок алар жок дегенде 4 саатка кечигип калышты. Рота чоң жоготууга учурап, аман калган бөлүгү чегинип, душмандар Клин шаарына чейин жетишкен. Жоокерлердин бир бөлүгү курман болуп, бир бөлүгү туткунга түшкөн. Бул учурда биздин командачылык күчтөрдү топтоштурууга үлгүрүп, резервди алып келүүгө жана чабуулду токтотууга жетишти. Андан ары немецтер Москвага карай багытта алга жыла алышкан жок. Бир нече сааттан кийин 316 дивизия чечүүчү салгылашууга кирди. Айрышкан салгылаштардын натыйжасында душмандын чабуулу токтотулду. 1941 жылы 18 ноябрында Волоколамск районундагы Гуськово айылынын жанында күчүрмөн постто туруп, душмандын минасынан дивизиянын командачысы генерал-майор Иван Васильевич Панфилов курман болду. 1941 жылы 6 декабрда кызыл аскерлер Москванын алдында душмандарга каршы чечкиндүү чабуулга өттү. 1942 жылы 20 апрелине чейинки мезгилге созулган салгылашууларда душман борбордон 150-400 чакырым алыстыкка сүрүлүп, Москвага түздөн-түз коркунуч четтетилди. Гитлерчилер дүйнөлүк экинчи согушта биринчи жолу каттуу жеңилди. Чагылгандай тез согуш планы биротоло ойрондолду. Бардык 28 Панфиловчуларга СССРдин Жогорку Советинин президиумунун 1942 жылдын 21 июлда кабыл алынган чечими менен Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Алардын катарында кыргызстандыктар Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Григорий Шемякин бар эле. Москванын алдында салгылашууларда көрсөткөн эрдиги, каармандыгы, тартиптүүлүгү жана уюшкандыгы үчүн 316 аткычтар дивизиясы күчүрмөн кызыл туу ордени менен сыйланып, 8 гвардиялык дивизия деп аталып, ага Панфиловдун ысымы берилди.
Дивизиянын командири Иван Васильевич Панфиловго курман болгондон кийин 1942-жылы 12-апрелде Советтер Союзунун баатыры деген наам берилди. Советтер Союзунун тарыхында 2 дивизия гана өз командирлеринин урматына аталган. Биринчиси граждандык согушта Чапаев, атамекендик согушта Панфилов. Иван Панфилов өз учурунда Чапаевдик дивизияда кызмат өтөгөн. Жыйырма 8 Панфиловчулар жөнүндө фундаменталдуу эмгектер, романдар жана повесттер жазылып, спектакльдер коюлуп, фильм тартылып, ырлар жазылган. Иван Панфиловдун аты Бишкекте паркка жана көчөгө, башка шаарларда көчөлөргө, айыл кыштакка жана районго берилген. Сүрөттө Панфиловчулардын эрдигине арналган көркөм сүрөттөрдү жана эстеликтерди көрүп турасыңар. Бишкектеги Панфиловдун эстелиги. Бирок улуу атамекендик согуштагы советтик элдердин күжүрмөн эмгегине карабастан, күжүрмөн баатырдыгына карабастан, мурдагы Советтер Союзунун курамына бириккен элдердин жалпы тарыхы бүгүн түрдүү шылтоолор менен менчиктештирилип, кайра жазылууда жана бурмаланууда. Андан 316-60 дивизиясы да четте калган жок. Бүгүнкү күндө айрым адамдар Москваны москвалык ыктыярчылар сактап калган десе, экинчи бирөөлөр Москваны Сибирдик жана Иракы чыгыштык дивизиялар сактап калган деп айтып жатышат. Алар эки калыпты таркатууда. Биринчиси Афанасьевдин кимге экени белгисиз справка доклады. Экинчиси кимден экени белгисиз Ждановго багышталган кыскартылган справка докладдын көчүрмөсү. Жыйырма 8 Панфиловчулар тууралуу 1948-жылы башкы аскердик прокуратура 28 Панфиловчунун катарында Дубосеково разъездинде урушка катышкан Добробабиндин ишинин каралышын көзөмөлдөп турган. 1988-жылы башкы аскердик прокуратура кайрадан 28 баатыр Панфиловчулардын ишин эмес, актоо тууралуу Добробабиндин ишин караган. Анткени Добробабин туткунга түшкөндөн кийин фашисттерге кызмат кылып, полиция болуп иштеп жүргөн. Ошондуктан аны актоо максатында 2 жолу аскердик прокуратура иш козгогон. 1967 дивизия Эстониядан Фрунзеге которулган. Ушул жылы Панфиловдук дивизиянын музейи ачылган. Экспозицияга өстүк буюмдар, документтердин түп нускалары, Панфиловдук дивизиянын реставрацияланган фотографиялары жана жоокерлердин мылтыктары жана трофейлер, фашисттик штандарттар, темир кресттер коюлган. Бардык экспонаттарды ветеран панфиловчулар өздөрү топтогон. Дивизиянын туусу. Панфиловдук дивизия жөнүндө бүгүнкү күндөгү абалы. 2003 жылы дивизия жоюлган. 2011 жылы ал кайра калыбына келтирилип, штабы Токмок шаарына жайгаштырылган. Ага Кой Ташта, Балыкчыда жана Нарында жайгашкан өзгөчө багыттагы бригада, тоо аткычтар бөлүгү кирген. Келерки жылы Панфиловдук дивизиянын 80 жылдыгын белгилейбиз. Саламатта калгыла, үй бүлөңөр менен аман болгула.